дүйнөгө из калтырган, адамзат жашоосуна өзгөрүү алып келген. Дүйнө таанымы өзгөчө. Кылымда бир жаралуучу улуу инсандар, мезгили, доору, жашаган өлкөсү дал келгенде гана жараларын айтышат. Мүмкүн Чыңгыз Айтматов ошондой инсандардан бири болгондур. Кандай болгон күндө да мезгили 60-жылдардагы Совет мезгилинин гүлдөп, өсө баштаган кезине өкмөт менен партиянын идиректүү жаштарды абдан колдоп аткан дооруна туш келди. Ал али эч кимге ачыла элек. Белгисиз кыргыз элин кызыктуу китептери менен гана эмес, кино тасмалары менен да дүйнөгө даңазалай алды. Бүгүнкү биздин баардык нерсеге кайдыгер караган мезгилибизден айырмаланып, ал кезде таланты, шыгы бар, эмгекчил, аракетчил жаштарды көз жаздымда калтырбай, укмуштуудай көңүл бурууларга көмүлүп турган учур эле. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928-жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Карабуура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Ал кезде Шекер айылы СССРдин, РСФСРнин, Кыргыз АССРнин Талас кантонунда болчу. Чоң атасы Айтмат Кыргыздын Кытай уруусунан чыккан бай кишинин уулу болгон. Атасы Төрөкул Айтматов адегенде 1927-жылдан тартып 1932 жылга чейин Большевиктер партиясынын Жалал-Абад кантонунун биринчи катчысы, андан соң Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Андан соң Төрөкул 1937-жылы репрессияга туш болуп, 1938-жылы жазыксыз жерден пантүркист катары атылып кеткен. Ал эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча татар. Чыңгыздын таятасы Хамза Караколдук бай жана Айдың татар соодагери болгон. Азырда Каракол шаарында Хамзанын эски 2 кабат үйү сакталып турат. Нагима жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан эле. 1942-жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен улам Чыңгыз Айтматов мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныган улан кыздар саналуу гана эле. Калгандары кыргыздын арабча же латынча жазмаларын билишкен. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшкөн кезде ал жеңилдим деп калбай, тырышчактыгы менен жеңе билгенди үйрөнгөн. Ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Жаш Чыңгыз ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштеген. Жергиликтүү айыл элдеринен салык чогултат. Бирок согуш маалында ага салык чогултуу оңойго турган эмес. Бир жылдан кийин 1944-жылы август айында бул ишин өз эрки менен таштайт да тракторлук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946-жылы 8-класста аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга окууга өтөт. 1948-жылы ошол кездеги Борбор шаар Фрунзедеги Кыргыз айыл чарба институтуна тапшырган. Айтматовдун чыгармачылык өнөрү бала кезден калыптанган десек болот. Энеси Нагима өтө билимдүү, уюштуруучулук жөндөмү болгон экен. Мына ошол эненин балдарга берген тарбиясы, куюлуштуруп айткан жомоктору, билимге түртмөлөгөн аракетинин аркасында дүйнөгө белгилүү инсандар жаралган. Ал андыктан Нагима Айтматованы Кыргызга жана дүйнө элине чыгаан балдарды төрөп берген эне деп айтышат. Айтылгандай Чыңгыз Айтматов бүтүн дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучу болуп, анын чыгармалары бери дегенде жүздөй тилге которулган. Ошондой эле чыгармаларынын негизинде кино тасмалар тартылган. Илгиз Айтматов бүтүн дүйнө жүзүнө белгилүү академик наамына жетишкен. Люция Айтматова болсо Кыргыз тарыхында алгачкылардан болуп, инженер-энергетик жана коомдук ишмер болсо. Розетта Айтматова физика жана математика илимдеринин кандидаты, аялдар укугун коргоо кыймылынын башчысы болгон. Өз кезинде Нагиманын кичи уулу Илгиз апасына арнап жазган катында: "Апаке, бизди өстүрүп тарбиялоодо сизге башка энелерге караганда өтө оор болгон. Бирок сенин чыдамкайлыгың жана аракетиңдин аркасында биз адам болдук. Эми сен эч кабатыр болбогун, балдарың менен сыймыктан. Сен балдарыңа жасаган камкордугуң менен эне деген атка татыктуу болдуң.
Мен жана балдарыңдын ар бири сага ыраазы болуп, эмгегиң үчүн ар дайым таазим кылып жүрөбүз деп эскерген. Айтматовдун чыгармачылыктагы кадамы 1952 жылдан башталып, анын Ашым, Газетчи Дзюйо, Кайракта, Сыпайчы, Ак Жаан, Түнкү Сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиля повести дүйнөлүк атак даңк алып келген. Жайдым жашыл тумшука, ла 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 ла, аралап шиир гүлдөрүн айдасаң койду кызыктай. Миң жылдар боюна жатпастан түйшүктөн чачың акпастан турасына бизди кайтарып түнүгүзөп кирпик какпастан какпастан. 1963 жылы Тоолор жана талаалар баяны жыйнак үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыган. Жазуучунун чыгармалары анын 60-80 жылдардагы бетме-бет, Кызыл жоолук жалжалым, Ботогөз, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар, Деңиз боюн жорткон ала дөбөт повесттери, Кылым карыткан бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда, Түбөлүк колукту романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяларга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20-жүз жылдыктын акырындагы, 21-жүз жылдыктын башталышындагы залкар жазуучулардын бири, рухий турмушту эң татаал абалында чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен сүрөткер катары таанытты. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жаркын барак болгон. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фудзиямадагы кадыр түн, Кылым карыткан бир күн, Кыямат, Стамбулдун, Софиянын, Улан Баатордун, Варшаванын, Бухаресттин, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын, Санкт-Петербургдун, Бишкектин жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө көрсөтүлүп, сахналарында азыркы кезге чейин коюлуп келе жатат. Ал эми Айтматовдун кино индустриясынын өнүгүп өсүүсүнө кошкон салымы да чоң болгон. 1961 жылы Фрунзедеги кичинекей киностудия кыргыз фильм аталаары менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дароо эле кинорежиссерлордун көңүл буруусуна арзып, алгач Кызыл жоолук Делбирим повести боюнча Ашуу аттуу кинотасманы режиссер Алексей Сахаров тарткан. Бул фильм анча ийгиликтүү жаралбаса да, көч башуу катары ак жолтой болгон көрүнөт. Кийинки тасмалар андагы жаш кинорежиссерлорду устаттарга, фильмдердин өзүн советтик кино классикаларга айлантты. Алар Москвадагы кинематографисттер институтун ВГИК бүткөн таланттуу жаш кинорежиссерлор Лариса Шепитко 1963 жылы Аптап фильмин жаратса, Андрей Михалков-Кончаловский 1965 жылы Биринчи мугалимди, Ирина Поплавская 1968 жылы Жамиляны, 1973 жылы Мен Тяньшань фильмдерин куйрук улаш тартышып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу кыргыз тасмаларынын дүйнөгө карай жолун даңгырата баштап беришкен. Бул советтик кино искусствонун дүйнөлүк жетишкендиктеринен эле. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун да адабияттагы дүйнөлүк ордун түбөлүк бекемдеди. Ал эми улуттук жаш кино искусствобуз дал ушул тасмаларда иштөөдөн алган иш тажрыйбасынын чыгармачылык таасирлеринин арты менен калыптанды. Анткени алардын киногруппаларынын экинчи составын
башкача айтканда жардамчы тобун Кыргызстандын кино студиясында иштегендер түзүшүп, чоң көркөм тасмада кантип иштөө боюнча алгачкы иш тажрыйбаларын топтошуп, өз мектебин түзүштү. Апта фильминен келечектеги жаш кыргыз кинорежиссерлор Болот Шамшиевди башкы ролдогу Кемел аркылуу, Клара Жусупжанованы Калипа аркылуу, келечектеги белгилүү киноактер Болот Бейшеналиевди биринчи мугалимдеги Дүйшөн аркылуу кыргыз эли эле эмес, бүт дүйнө тааныды. Дал ушундай зор ийгиликтерден соң Чыңгыз Айтматов кыргыз кинорежиссерлорунун пайда болуусуна да түздөн-түз салым кошо баштады. Мындан улам ал келечекте кыргыз кинорежиссурасынын өнүгүп өсүүсүн көргүсү келди. Москвадагы кинематографисттердин институтунан 5-курстун студенти Геннадий Базаровго жолугуп, натыйжада 1967-жылы Саманчынын жолу жаралды. Андан соң 1974-жылы Болот Шамшиев Сүйүү жаңырыгы, 1976-жылы Ак кеме, 1979-жылы Эрте жаздагы турналар, 1987-жылы Фудзиямадагы Кадыр түн тасмаларын, Төлөм Шокеев 1975-жылы Кызыл алма тасмасын тартты. Алар дүйнөгө дүңгүрөгөн кыргыз кереметинин жаратуучуларынан, кыргыз кинематографиясынын улуу устаттарынын бүтүндөй бир муундарынан болуп калышты. И сразу подумала, это самое последнее, самое вкусное и пахнет как солнце. Анара, это яблоко к счастью. Ты представляешь? Оно тебя целое лето ждало. Оно потому так далеко и спряталось, чтобы никто его не нашел. Данияр, будешь ты петь, джигиты или нет? Данияр! Нашла у кого просить. Стойте! Стойте! Подождите! Подождите! Ну, хватит. Какие обидчивые. Жээктеги үйлөрдү көрдүңбү? Ошол биздин автобаза. А мына бул тала экөөбүздүн үйүбүз. Асел. Мен үйгө деле келгеним жок, Ильяс. Иши кылып апам бизди түшүнүп, бизди кечирсе эле болду. Родные мои, Суванкулова здесь нет! Его зовут Масалбек! 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 Где же? Сыночек! Масалбек! Мама! Сынок! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Не беги! Мама! Не надо! Мама! Мой мальчик! Сыночек! Остановись! Остановись! Мама! Остановись! Осторожно! Мама! Не надо! Мама! Бул тасмалардын ар бири көптөгөн эл аралык жана союздук кинофестивалдардан алдыңкы орундарды алышып, кыргыз киносунун керемети эле аталбастан, улам кийинки муундарга үлгү катары кыргыз кино классикасына да айланышты. Классика деген сөздүн өзү латынча байыртадан эле эң үлгүлүү дегенди билдирет эмеспи?
Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен кыргыз кинорежиссерлорунун бүтүндөй 2, 3 муундары да өсүп чыкты. Алар Элдар Орозбаев 1972 жылы атадан калган туяк тасмасын, Тынчтыкбек Разаков 1976 жылы Сыпайчы, Доорунбек Садырбаев 1978 жылы Арман, 1984 жылы Махаббат дастаны, 1988 жылы Ак баранын көз жашы, Бакыт Карагулов 1991 жылы Куш өмүр, 1995 жылы Боронду бекет, 1996 жылы Саманчынын жолу, 2005 жылы Маңкурт тасмаларын ийгиликтүү жаратышып, кыргыз кереметинин жолун улашты. Ошентип кыргыз киносунун пайда болгондон баштап Чыңгыз Айтматовсуз элестетүү эч мүмкүн эмес эле. Кыргыз киносунун атагы алыска кетип, өнүгүп өсүүсүнө зор салымын кошкон Айтматовдук чыгармалар кыргыз киносунун бүтүндөй бир доорун өзүнө камтыйт. Анын өткөнү менен бүгүнкүсүн чагылдырып турат. Чыңгыз Айтматов Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Дүйнөлүк көркөм сүрөт академиясынын, Европа илими, тарых жана адабият академиясынын, Германиянын көркөм өнөр академиясынын, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын, башка академиялардын ардактуу мүчөсү, дүйнөнүн бир катар университеттеринин ардактуу доктору, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Ысык көл форумунун президенти, Рим клубунун мүчөсү, Ленин жана СССРдин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын, Германиянын, Индиянын, Орусиянын, АКШнын, Түркиянын, Франциянын, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Ленин Октябрь революциясы, эл достугу, эмгек кызыл туу, 1 даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын ээси болууга жетишкен. Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 79 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Көзүнүн тирүүсүндө айткан керези боюнча жазуучунун сөөгү ата бейитке Төрөкул Айтматовдун жанына коюлган. Көз өткөн соң Чыңгыз Айтматовдун ысымы Бишкектеги сейил бактардын бирине, Орус драма театрына ыйгарылган. 2008 жылы Чолпон Ата шаарында жазуучунун музейи ачылган. Бишкек шаарында Татарстан Республикасынын Казань, Түркиянын Анкара, Азербайжандын Баку, Казакстандын Астана шаарындагы көчөлөргө анын ысымы ыйгарылган. 2007 жылы Айтматовго арналган почта белгиси чыгарылган. 2011 жылы Ала тоо аянтында жазуучунун эстелиги орнотулган. 2011 жылы Лондон шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлык негизделген. Сыйлык Лондондо түзүлгөн Айтматов академиясы жазуучунун туулган күнүндө тапшырат. Аны жазуучу менен көп убакыт бирге иштеген профессор Рахима Абдувалиева негиздеген. 2013 жылы Санкт-Петербург шаарындагы Гүлзарга Айтматовдун наамы ыйгарылган. 2013 жылы Москвада, 2014 жылы Түркиянын борбору Анкара шаарында улуу жазуучунун бюст айкели ачылган. 2014 жылы Boeing 737-800 учагына жазуучунун ысымы берилген. Залкар жазуучу, чыгаан талант Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаркын элеси кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат. Жана анын чыгармачылык мурасы дүйнө элдеринин жалпы адамзаттык маданиятына баа жеткис салымын кошо берет.